Кубат Шамкулович, мына сиз азыр коррупция боюнча өтө жакшы сөздөрдү айтып кеттиңиз, аукцион өткөрүү боюнча. Аукцион өткөрүү боюнча силерде мындай болот да. Канча кардар катышса дагы, биринчи эң жогорку бааны берет, андан кийин экинчи бааны беришет. Анан эң жогорку бааны берген киши утуп алат, туурабы? Силердин шарттар боюнча, то есть мыйзам боюнча, эгерде биринчи уткан адам отказ бере турган болсо, автоматтык түрдө экинчи бааны канча берген адамга силер мүмкүнчүлүк бересиз. То есть ошого сунуштайсыңар. Туурабы? Туура. Мына ушул жерде күмөн саноо деген пайда болушу мүмкүнбү? То есть биринчи эң жогорку бааны берген адам ал сөз менен хоть миллион болсо берип кое берет. Анан элдин баары чыгып кетет, андан кийинкисине көтөргөн койгон баа экөө сүйлөшүп алып бериши мүмкүнбү? Урматтуу Кундузбек Кошалиевич, бизде Кыргыз геология кызматынын орун басары отурат. Детально ушул киши жооп берип койсо мүмкүнбү? Мүмкүн, жооп бересиз. Кыргыз геология кызматы Калилов Руслан, директордун орун басары. Сиз айткан мүчүчтөрдү жоюу боюнча быйыл токтом менен жаңы электрондук аукционду киргизүү боюнча пилоттук вариантын киргизип атабыз. Сиз айткан коррупциялык мүчүчтөрдү ошол жерде караганбыз. Жана сиз айткандай бир аукционист эгер буквально айтабыз 100 сом берсе, экинчи сразу 10 000 сом бербеш үчүн максимальный порог ошол жерде каралган. То есть ал жерде пятикратный размерден ашык бере албайт да, соответственно тигил. Жок, сиз токтоп туруңуз. Сиз кайра өзүңүздүн ошол коррупциялык элементтер бар экенин кайра коргоп атасыз бул сөзүңүз мененчи мага. Мен билем аны. Пятикратный болобу, двукратный, трехкратный болобу, ал жерде эки адам сүйлөшүп атат. Биринчиси, вот, например, допустим, $100 берсе, экинчиси $5000 берет, эң патолог деп атат. Они знают, что $100 ашык бере албай турган кишини көрүп турат да калгандарынан. Ошолор бир аз бийик берип атат да, андан кийин экөө сүйлөшүп, биринчиси чыгып кетип атат. Экинчиси карап туруп берип атат экинчигечи. Мен ошол жөнүндө сөз кылып атам. А сиз кайра аларды коргоп атасыз. Кандай защищенность немеңер бар? Коргоочулуктун кандай бир мүмкүнчүлүктөр бар? Жок да мүмкүнчүлүк кандайчы? Ал жерде атайын комиссия түзүлөт ба, сіз айтып атпайсызбы? Анан эгер действительно баягы берилген заявкалардагы толук комиссия астына чагылып текшерилет, анан сиз айткандай конфликт интерес ошол ситуацияларын карап чыгат, анан баары туура келсе, эгер сиздин айтканда ал жерде комиссия иштеп эгер мүмкүнчүлүк силерге мен жолун айтып берейинби? Силерге мен жолун айтып берейинби кандай кылыш керек экенин? Мына силерге ошону колдоп атсаңар, мен силерге жолун айтып берейин. Силер мыйзамга өзгөртүү киргизгиле. Кимде ким патологду берип коюп төлөбөй койду, автоматически штраф салыш керек. Ошону 20% төлөш керек ал. Отказ берген үчүн. Прежде чем идти на аукцион человек, он преднамеренно идет. На какую сумму он рискует? Туура? Ал чөнтөгүнүн акчасы жок болсо ал барбайт дагычы. Ошону жок кылыш үчүн ошого деген мыйзам чегинде штраф колдонуш керек. Сен мына барын оюндун баарын буздуң, мынанча сумманы айттың, өзүң чыгып кеттиң дагы, калган кийинки артындагы өзүңдүн таанышыңа берип атасың депчи. Азыркы жанагы проект вот ошондо токтойт булчу. Бул маселе сунушуңузду эске алып, биз азыр кайра карап чыкканга даярбыз. Карап чыккыла кайрачы, потому что бул деген оюн болуп атат силердечи. Кубат Шамкулович, көзөмөлгө алыңыздар. Жарайт. Бул жанагы жер казынасынын пайдалануудагы аукцион өткөрүп атканда бул болуп атат көрүнүш бул. Искусственно көтөрүп атышат дагы, анан оюндан как будто эчтеке болбогондой чыгып кетип атышат оюндан чыгара. А эмне көтөрдүң андан чыга суммага сен? Калган адамдардын иштейм деген адам, ошол жерде пайдаланам, мен мамлекеттик пайда келтирем деген адамдардын дымагын бузуп атат дагы, анан оюндан чыгып кетип атат акырынча. Буларды караш керек муну үчүн. Именно ошол катышып коюп, анан чыгып кеткендерге мыйзам чегинде чара көрүш керек. То есть по карманам надо бить их. Орысча айтканда. Тура, ал деген сумманы берип атканда, значит, на что-то рассчитывает, на карманы свои рассчитывает он. Или на что? Жөн воздух айтып коет ал же. Андай адам катышпайт да аукционго. Же мен төрөмөс айтып атамбы?
Ошондуктан ошолорго чара колдонуш керек, мыйзам чегинде. Жарайт, бул боюнча Муну чара колдонуп, укук коргоонду органдарына бериш керек дагы, буга штрафты салып, как положено. Ишти козгоп буга. Конечно, баягы форс-мажорный ситуация болуп калышы мүмкүн. Катышып атканда акчасы болуп, анан төлөө келгенде балким төлөй албай калышы мүмкүн. Это исключительный случай это. А бул ошол силердин кыргыз геологиянын кызматкерлери менен, ошол эле комиссияңардын сөз өтүмдүүлөр менен бул болуп аткан иш болуп атат булчу. Муну азыр көргөзүп атат. Мен муну даже мага кирсеңиз, мен сизге бир-эки мисал көргөзөм мен мунучу. Биз тармактык комитет катары силерге мындай жол көрсөтүп атабыз, мына жолун бууш үчүнчү. То есть мына азыр сиз айтып кеттиңиз, мына дары чөптөрдү токтотуучу мораторий койдук деп, азыр дагы 6 чөптүн түрүн коштук деп атасыз. Силер мораторийди иштеп чыгып атабыз деп атасыз. Бул мораторий иштеп чыгыш үчүн эмне ушунчалык чоң убакыт керекпи, көп убакыт керекпи? Муну батыр ишке алып койсо болот да. жок, биринчи баягы сиздин тапшырмаңыз боюнча мораторий тапшырылган. Андан кийинкилерди Андан кошуп туруп, өзгөртүү кошумчалар гана кирди. ошону батыраак чыгарлар, потому что биз жайы менен мына ошол чөптөр жетирлик, азыртан жетишип калсаңар керек ошо чыгарыпчы. Азыр силер, то есть бул ишти кылып аткан адамдардын бардыгы силердин лазейкаңарды көрүп атат дагы. Ошого жарашып настраивать этишип атышат. То есть эмеден жоопкерчиликтен качыш үчүн булар силердин лазейкаңарды билип атат аларчы. Кандай иштесек биз жоопкерчиликтен качабыз. То есть бизге жоопкерчилик түшпөй калат депчи. Ошондуктан муну эртерээшиңер керек. Кудай буюрса 10 күндүн ичинде чыгып Бүтүн калат. эле ошол чөп жетчилик, чөптөр өсүп жетеликте муну чыгарбасаңар болбойт мунучу. Жана мен айтып аткан маселени дагы аукцион боюнча карагыла. Рахмат.